Мындан сырткары мен дагы ошо Куран китебин жашообузда орду канчалык? Мисалы суроолордун баардыгын биз ушул Куран китебинен ала алабызбы? Ушул боюнча дагы кыскача айтып. Албетте. Куран бул биздин жашообуздун негизги эрежелерин бере турган китеп. Албетте математика, химия, психологияны эч ким тыйбайт, бирок негизги бул Куран. Курандан эң биринчи өзүбүздү тааныйбыз. Бүгүнкү күндө самооценканы өстүрүү деген көп колдонулуп атат да. Мен самооценкамды өстүрүшүм керек, мен өзүмдү кадырлашым керек, мен мындай кылышым керек. Албетте мунун жаман жагы жок. Бирок ушуну мен өзүмдү кадырлап, даражамды жогорулатышым керек дегендин ордуна мен жөн эле өздүгүмдү таанышым керек. Инсан экениме кайтышым керек десек жакшыраак болот да. Себеби сен өзүңдү кадырлап жогору кылып кимден жогору кыласың? Күйөөңдөнбү, апаңданбы, балаңданбы, кайненеңденби кимден жогору кыласың? Акыр Аллах Таала аны дагы кандай чеберчилик менен жаратса, 9 ай энесинин курсагында кантип оюп чийип жаратса, сени дагы ошондой кылып жаратты да. Кумурскага дагы ошондой чеберчилик менен Аллах Таала жан берди. Анан мен бул бирөөдөн өсүшүм керек, бирөөдөн жогору болушум керек, мынтип турушум керек дегенде чырчатак чыгып атат. Күйөө айтат да, сен каяка эле өзүңдү көтөрүп атасың. Кадырлашым керек, мен анан ийдиш жубашым керек экен, мен өзүмдү мынтишим керек. Жок, просто болгон эле өздүгүбүзгө кайтсак, Курандан өзүбүздү таанысак. Биз бирөөнү баалаганда өзүмдү баалашым керек дегенде, баалаганда жакшы жаман деп бааланат. Бирөөнү баалаганда кичине чоң, жагымдуу жагымсыз болот. Кандайдыр бир критерий керек да бирөөнү баалаганга. Бир нерсени баалаганга. Мисалы окуучуну баалаганда 80ден 100гө чейин алса, жакшы окуучу экен деп бааланат. Бирок адам өзүңдү баалаганга биз Аллах Таала Куранда муну айткан эмес. Эмне менен өлчөп баалайбыз? Кайсы өлчөгүч менен? Бизди жараткандан башка эч ким баалай албайт. Валакад каррамна бани Адам. Чындыгында адам баласын ушунчалык урмат сыйлуу кылып жараттык дейт Аллах Таала. Сизден өткөн урматтуураак ким бар сизди баалай тургандай. Ошон үчүн баалайм деген тура эмес, өздүгүбүзгө кайтуу. Мен киммин? Куранда сен урмат сыйлуу адамсың дейт. Же болбосо дагы бир жерде сен топурактан жаралгансың, топуракка кайтасың дейт. Болгону Аллах Таала бардыгыбызды ушунчалык кымбат алмаз кылып жаратканда, бриллиант кылып жараткан. Адам төрөлгөндө жаш бала ушунчалык таза, бүт мүчөсү, программа месиде бар, уже Алланын жалгыздыгын тааныган, таза тоону томором деп төрөлөт бала. Бирок ата-эне келип туруп не дейбиз? Сен кимсиң? Мындай кылгыдай. Сахарды төккөндөй сен ким болуп калыптырсың? Деп урат, урушат. Сен ордуң наркы жакта. Мен сени жакшы көрүш үчүн мо иштерди кылышың керек. 5 алсаң жакшы көрөм. Мону кылсаң, уялчак болбосоң жакшы көрөм деп болбогон нерселерди балага байлап, бала барып өзүнүн бриллиант экенин унутат да. Бала эмнеге айланат? Үстүнө ылайды чаптап, бир топ ылайсың деп коебуз. Ошону менен анан өздүгүбүздү унутабыз, чоңоебуз деп. Ааламды бала ата менен эне аркылуу тааныйт. Ата энени кичинекейинде бүт аалам деп ойлойт. Аалам ушул экен. Анан ошол аалам сен кимсиң деп турса, сен эшексиң деп турса, сен итсиң деп турса, аалам мени ушинтип кабыл алат экен деп, бардык адам мени ушинтип кабыл алат экен деп чоңоет дагы, өзүнө өзү болгон ишеним жоголуп, анан ушинтип чоңойгондон кийин бир нерселерге окуп, мен өздүгүмдү табышым керек, кадырлашым керек деп эле баалашым керек деп жүрөт да. Жок, болгон эле үстүбүздөн бирөөлөрдүн сөздөрүн, бул дүйнө оюн, бардыгынын айткан сөздөрү бул жөн эле мени жараткан Кудай бар деп Кудайыбызды таанысак, биздин чыныгы бриллиант экенибиз көрүнөт. Колубуздан келген эң жакшы амалдарды жасап баштайбыз иншаллах.
ошол суроону да башка темалар айтылып кетти окшойт. Рахмат. Мен ушул эле темадан азыр сизге ушу психология боюнча да сурагым келип калды да. Мисалы азыр бүгүнкү күндө психология илими аябай күч алып атат. Психологдор көп чыгып атат. Мисалы өздөрүнүн ар кандай кеңештерин айтып атат. Ушул боюнча биздин динде, Куранда кандай көз караш? Негизи дин психологияны четке какпайт деп ойлойм да. Себеби психология дагы бул илим. Бул диндин бир бөлүгү. Бирок эме акыйдадан адашпаса, ишенимден адашпаса, Аллага шерик кошкон амалдарды жасатпаса, албетте бардык нерсени динди дагы психология аркылуу түшүндүргөн жеңил. Болгону жанагындай ширк болбош керек. Бүгүнкү күндө айтып атышпайбы? Неме сенин үстүңө көз тиет, жаман бирдекелер жармашат. Ошону көзүңдү жум дагы үстүңдөн жаман эмелердин күйгөнүн элестет. Сен күйгөнүн элестет, анан сенин үстүңдөн ошол жаман энергетика күйүп кетет дейт да. Демек, жок, биздин динибизде өзү пайгамбарыбыз үйрөтүп кеткен жол бар. Албетте бирөөнүн көзү бирөөгө тиет. Көз деген нерсе бар. Пайгамбарыбыз айткан, менин үммөтүмдүн көпчүлүгү көз тийүүдөн өлөт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, көз менен төөнү казанга салып койсо болот дейт да, кичирейтип өлтүрүп койсо болот дейт да. Демек, бул көз бар, кирне бар, бирөөнүн сугу тиет, бирөөнүн башкасы тиет, бирөөнү бирөө карап турганда сөзсүз ошонун жаман энергетикасы же жакшы энергетикасы бирөөгө өтөт дейт. Адам 70% суудан турабыз. Кабыл алуу, маалыматтарды жаттоо, бирөөнүкүн сиңирип алуу, жанында жүрсөң пейлиге чейин дуурап каласың го кээ бир адамдарды. Ушундай касиетибиз бар, Кудай жараткан. Ошондуктан булар четке кагып болбойт. Керек болсо шайтандар мойнуңа отуруп алат дейт. Бизди окуба, кылба деп. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Яқиду шейтану аля кафияти раси ахадикум иза хуа нама саласа уқад." Силердин бирөөңөр уктаганда шайтан кафия мына арка кара куш мээ жака 3 түйүн түйөт дейт. 3 түйүн түйүп, уктай бер, кыжаалат болбо, кайдыгер болуп жата бер деп 3 түйүн түйөт дейт. Ошол түйүлгөндөн кийин адам уктап калат. Анан бирок сен өзүңдү жеңип бисмиллах деп уйкунан турганыңда 1 түйүн чечилет. Даарат алганыңда 2 түйүн чечилет, намаз окуганыңда 3 түйүн чечилет деген нерселер дагы бул демек шайтан кадимкидей түйүн түйөт. Биз чечим чыгара турган, эрктүү боло турган мээбизге шайтан байлап коет экен. Кайдыгер кылып коет экен. Жалкоо кылып коет экен. Күнүгө ушуну чечпесек, биздин мээбизде элестетем да канча түйүн, канча чынжыр болуп кетти. Ушулардын бардыгынан сактангыла дейт. Кантип? Пайгамбарыбыз айткан, ушул үстүңө жармашкан кирне барбы, жаман нерсе, энергетика барбы, хасад, көрө албастык барбы, барды кадимкидей адамга жармашат. Ошонун бардын пайгамбар сүннөт жолу менен кечинде жатарда дейт, алаканыңарды ушинтип оозуңарга каттуу жаап туруп, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад. Аллахус самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуван ахад. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул а'удhu бираббил фалак. Мин шарри ма халак. Ва мин шарри гасиқин иза вақаб. Ва мин шарри наффаthati фил уқад. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул а'удhu бираббин нас. Маликин нас. Илахин нас. Мин шаррил васвасил ханнас. Аллази ювасвису фи судурин нас. Минал джиннати ван нас. Ушинтип айтабыз да 3 жолу. Анан бүт денеңерге колуңар жеткен жерге шыбап чыккыла дейт пайгамбар. Бутубуздун астынан, таманыбыздан бери монтип кагыш керек. Кадимкидей үстүңдөн бардык жаман нерселер түшүп аткандай каксак, иншаллах биз пайгамбар айткан, таңга чейин шайтан жолобойт силерге. Жаман нерсе жолобойт. Ишо тазаландык. Эгер эртең менен ушуну кылган кишиге түнгө чейин эчтеке жолобойт. Бул сизди бронированный кылат. Бронированный машинага ок, бомба өтпөгөндөй, иншаллах эртең менен ушуну окуп,
чыксаңыз кечке чейин сизге ок башка тийбейт. Бирок ниетте бардык нерсе, күч, ихлас менен Кур'ан аяттары ва нуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифаун линнаси ва рахма. Курандан шыпа жана рахмат түшүрдүк дейт. Шыпа деп билсеңиз, ушул Куран менен колум күчтүү болуп, аз үстүмдө баарын кагат деп элестетсеңиз, иншаллах сиз корголосуз, коргоодо болосуз. Анан психология ушуну айтып атпайбы? Элестет сен сулуу экениңди, күчтүү экениңди, башка экениңди аффирмация кыл дейт 100 жолу. Мен сулуумун деп көзгөгө карап айт дейт да. Бирок биздин динде ушунун эле альтернативасы бар. Ла хаула ва ла куввата илля биллах деп. Биз Алламдан башкадан эмес, Аллахтан алабыз күчтү деп билишибиз керек. Биз бүт энергияны Кудайым берет бизге деп ла хаула ва ла куввата илля биллах көп жолу кайталаңыз. Алладан башка күч кубат, Алладан башка айла амал таап бере турган зат жок мага кыйналсам деп сиз ишенип айтканда, Кудай сизге ушунчалык күч кубат берет, айла амалды дагы таап берет. Күч кубатты дагы Кудайым берет. Эртең менен туруп кимде ким ла иляха иллаллах вахтаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шейин кадир деп 10 жолу 100 жолу айтса, деңиздин көгүндө күнөөсү болсо да кечирилет. Тазаланат. Ушуларды кылсак жакшы дейм да. Динибизде бар, пайгамбардын сүннөтү, Аллахтын айткандары. А так психологдор динди билсе, Кудайды тааныса, өтсө болот сабагын. Неге болбосун, алардын деле жардамы көп. Аллах разы болсун.